Айламада мынакей достор туугандар дагы деле кар бар экен. Кардын суугу. Кудайга шүгүр былтыркыдай мусор жок. Былтыр 10 мүшөк чыкты эле, быйыл ашып кетсе бир 5 мүшөктөй чыгат окшойт. Эми бул жактар көгөрүп баштаптыр. Кудайдын кудуретин караңыздарчы. Абазын караңыздар, тазалыгын. Мурдуңа таза аба киргенде эс аласың го кадимкидей. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу Көксөрөк айлоосунун тургундары. Өзүңүздөргө белгилүү, биз жылда ушул мечиттеги активдүү жигиттерибиз менен, мусулман бир туугандарыбыз менен дайым ушул кайламага апрель айында чыгып тазалык иштерин жүргүзөбүз. Негизи бул сууларыбыздын тазалыгын, элдин тазалыгына, элдин мындай саламаттыгына мындай баш орта турган орган башка эле. Бирок аларга биз карап отурбай, биз эл өзүбүз чогулуп эле ошолорго жардам болсун деп, элибизге бир жардам болсун, салымыбыз жок дегенде мындай акчалай жардам бере албасак дагы күчүбүз менен жардам берейли деп, атайын ушу айлообуздун активдүү жигиттери менен чыгып, акелерибиз менен, инелерибиз менен чыгып, ушул кайламабызды тазалап кетебиз. Анан былтыр ушул жерден 10 мүшөктөй мусор чыккан. Бул сайдын ичинен бардык нерсе чыккан. Памперси барбы, клеенкасы барбы, бакалашкасы барбы, мусор бардыгы чыккан да. Мына ошолорду тазалап кеттик эле. Быйыл дагы ошону адат кылып, биз атайын ушу жигиттер менен чыгып тазалап, башынан бери келатабыз. Азыр ушул чоң кайламанын оозунда турабыз. Азыр мына кантемир инем могу жерде таштарды терип мындай порядка болуп атат. Туугандар, Кудайдын кудурети менен ушул жерден биз билбейбиз, аксакалдар, мурдагы чалдар аңдып отуруп таппай калган экен. Ушул жерден Кудайдын кудурети менен май айына жакын ушул жерден суу кайнап чыгат. Ошон үчүн мурдагы биздин чоң ата, чоң энелерибиз, аксакал аталарыбыз айткан экен, ушул кайлама деп койгон экен да. Ушул жерден кайнап чыгат суучу. Эми ушул сууду Аллах Таала бизге бир тоонун түбүнөн, бунун башында эч нерсе жок. Ушул тоонун түбүнөн Кудайдын кудурети менен ушул жерден сууду кайнатып, таза сууду чыгарып коет да, өзү фильтрлеп чыгарып коет. Ушул сууну дагы биз таза пайдаланып, но жүрөктү кең кылсак, кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө дейт да. Жүрөктү кең кылсак, Кудай буйруза ушул жерден чыккан суу бир эле Көксөрөк элине эмес, тээ Кара Коргон, тээ Чуска чейин, Вардиге чейин жетет экен туугандар. Өзбекстандагы мусулман бир туугандарыбызга жетет да. Алардын да ырыскысы бар да. Алардын ырыскысын биз токтото албайбыз. Аллах токтотмоюнча. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз жылда ушундай иш-чараны өткүзөбүз. Бир видео отчет катары мен силерге ушул нерсени тартып көрсөтүп атам. Анан туугандар, сайдын жегине күл, бакалашка, пакет, памперс таштаганыңарды токтоткула. Мындан кийин тартип күчтүүрөөк болот, капа болбогула. Эгер сайдын жегинде ошондой мусорларды таштап, бир кыйларды таштап, же туалетти куруп ала турган болсоңор, санэпидстанцияны чакырып келип, өзүм штраф салдырам туугандар, капа болбогула. Анткени ушул бир эле таза суубуз калды. Ушунда мындай көзүбүздүн карегиндей сактап, элибизге пайдаланып, ичип, сактап жашап турайлы туугандар. Аллахтын кудурети менен ушул Кудай берип турса, Кудайдын бергенинен нааразы болуп, сууду булгаганыбыз бул Кудайдын ишине, Кудайдын берген ырыскысына нааразылык кылганыбыз менен барабар да. Ошон үчүн туугандар, ушул иш-чарабызды биз жылда улантабыз. Бизге эч ким каржылабайт. Бизди Аллах Таала билсе болду, элибиз бизге дуа кылса болду. Элибиз ушу таза суудан ичип турса болду. Ушул иш туугандар. Эмиги жылы кошулам дегендерди кошобуз жамаатыбызга. Рахмат. Кичине кайламадан өтүп эле көпүрөдөн келе бергенде ушул жерде алтын экебиздин мондай тапчандарды курган, тамак биширип бере турган, той союп берсе ушул жерде биширип бере турган жакшы шарт түзүп койгон жери бар. Эс ала турган жери. Эми бир эле ушул менен токтоп калбастан жатаканаларды куруп, жакшы ажатканаларды куруп, балдар ойной турган жерге мондай оюнчуктарды коюп, иши кыза шарттарды түзүп койсо, биздин бул видеолорубузду бүтүндөй дүйнө жүзү көрөт, жана Өзбекстандагы туугандар да көрөт. Ошо туугандар келип, мына поза ачылып калды, зыярат кылып ушул жерде эс алып кетет достор. Алтын экеге да клиент табылат, еще көптөгөн кирешелер болот, алдыга жылат. Мен ушуну айткым келди. Кайлама жайлообузга келатканда эле ушул жерде жолдун сол жагында биздин Көксөрөктүн эң аксакал абабыз
Ырайым деген абабыз ушул жерге өзү демилгелеп намазхана куруп койгон. Сууду алып чыгып, daarатты алып намазды окуп кетсеңиздер боло берет. Жолдун оң жагында сайдан алзыраак жерге мондай ажатканада курушуп коюптур. Алла ыраазы болсун. Мынакей жылкылар жүрөт. Дагы 1 айдан кийин бул жерлер вообще кооз сонун көрүнүп калат. Сайды тазалап келатып, мына мусорларды жүктөп атат. Анан жолдун оң жагында биздин Жеңиш деген палбан инебиз Бишкекте 5-5 чабып жүргөн иним ушул жерде туруптур. Ассаламу алейкум. Кандай Жеңиш палбан? Жакшы. Денсаулыктар жакшыбы? Бул бала биздин Көксүрөктөгү Аксакал палбандарыбыз. Алапка району боюнча Аксакал палбан болгон Нурмамет абамдын небереси болот. Кантип келип калдың? Качан келдиң? Бүгүн келген. Машалла. Бу колуңдагы рациябы? Рация. Ой, машалла. Бу уй кайтарып, жылкы кайтарып жүрүп рация менен сүйлөшө бересиңби? Ошу менен сүйлөшүп беребиз. Молодец. Замандын өнүккөнүн кара. Не жаңылгынан? Жаңыл көп калды кайдыга. Үйдөгүлөргө жардам берейин деп. Үйдөгүлөргө бир аз жардам берейин. Жакшы. Жеңиш, силердин могу отура турган жериңер терек көрүнүп турган жер, Нурмамет абам жайыт, Ошол жерде отурганда келген адамдарга сен дагы бир эки огуз сөзүң айтып турсаң, баягы зыярат кылганы келет да, жыл болуп эс алганы келет, шашлык жегени келет, кой союп жегени келет. Кайламага келип суу ичкени деле келбейт. Жанагынтип атың өчкөр арак ичкени келгендери бар да. Мына ошолорду көрүп калганда сен дагы ушул айылдын тургуну катары, бир патриот улу катары, көкбөрү чабып жүргөн жигит катары эскертип турушу элгеч. Акелер, экөлөр, эжелер, апалар, ушул жерге мусоруңарды таштабай кеткиле, памперсиңерди мушокко салып чекирикке таштап кеткиле, же алып кеткиле деп, тазалыкты өзүбүздөн баштап алсак, эч ким келип бизге могу жериңер мусор болуп калыптыр деп эскертпейт экен да. Ушу сөзүңдү кошуп туруп экен, Рахмат. Алла ыраазы болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Аламдарды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым менен мына айылыбыздын Көксөрөк айылыбыздын активдүү жигиттери менен бүгүн ушул жылда тазалык иштерин жүргүзөбүз. Ушул жигиттерден Алла ыраазы болсун. Уюштуруп берген имамыбыздан Алла ыраазы болсун. Жана элибизден Алла ыраазы болсун. Туугандар, тазалык өзүбүздөн башталат. Имандын жарымы тазалык дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ушул кичи кайламабыздан, чоң кайламабыздан жараткан Кудай берекелүү сууларын берип, элибизде суу тартыш болбосун. Ырыскыбызды кенен кылсын, дыйканчылыгыбызга Аллах береке берсин, сууларыбыз берекелүү болуп, көп болуп, бизге жетип, бизден башка бирөөлөргө да жетип, ылдыйда жашаган өзбек туугандарыбызга, мусулман бир туугандарыбызга жетип, кененчиликте жашашыбызды Аллах Таала насип эткен болсун. Дыйканчылыгыбызга, сууларыбызга, элибизге Аллах Таала береке берсин, тынччылык берсин, жана ооругандарга шифа берсин. Ынтымагыбызга Аллах Таала береке берип, жетекчилерибизге да Аллах Таала ынсап берип, иман берип, жакшылыкта жарышып жашашыбызды насип эткен болсун. Аллахым өзү колдосун. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Рахмат.